Жигиттер, мына аккумуляторду эми кантип текшеребиз? Биринчиден тестер. Тестерде эмне жерде көп нерселер турат. Мисалы, мына жакта ом, мега ом. Эми бул жерде эмне жерде вольт турат, мынакей. Вольт анан чызылган. Бул туруктуу ток. Ушундай эле мынакей ампераж. Бул туруксуз ток. Мына туруксуз ток. Мына ушуну маани беребиз. Бизге машинага именно могу туруктуу ток керек да. Туруктуу токто мисалы мына биздин машинада 12 болсо, 12ден чоңуна коебуз. Мисалы биз муну максималдуу мощность көрүш үчүн 20 вольтко коебуз. 20 вольтко койсок, демек 20 вольттун ылдыйын баарын текшеребиз. 20 вольтко коебуз. Шуптар эгерде мынтип текшергенде аккумуляторда мына 12-24 көрсөтүп атабы, буну алмаштырып текшерип алсаңар да эчтеке болбойт. Болгону мындай туура эмес болсо минус алдына коюлуп калат. Аккумуляторду мына ушинтип текшеребиз. Эми именно ушу аккумулятор канчалык плотность, канчалык жакшы, ошону билиш үчүн биз стартыды айлантканда аккумулятор мощность таштап атабы, таштабай атабы байкайбыз. Брат, айландырып койчу. Клема коюп турабыз. Айландыр. Мына 12-10 болуп турат, байкайбыз. Именно стартыды айландырган момент мына ушул ылдыйга түшүп кетет. Болду. Эгерде ушинтип коюп туруп айланткан мезгилде ошентип 9га түштү азыр биздики. Аккумулятордун плотносту азыраак. Эгер аккумулятор ошо айлантканда 10дон төмөнгө түшпөсө, демек аккумулятордун мощности жакшы болот. Эгерде ошентип төмөн түшүп кетсе, бир 7ге чейин түшүп кете турган болсо, болду уже. Мына аккумуляторду алмаштырыш керек болот. Кыскасы айтканда, качан стартерди айландырганда бунун плотность түшпөш керек ылдыйга. Мына текшерип атканда 12 болсо, стартер именно нагрузка момент бул 10го чейин түшөт, бирок ошо 10дон ылдыйга түшкөнү бул дегени уже аккумулятор начар дегени. Анан бул аккумуляторду баягы бир жерге кетип атканда суруп койсо кандай деген маселелер бар го. Туугандар, буну негизи аккумулятор суруп койгондо машина эч нерсе болбойт. Суруп кое бересиңер, эчтеке болбойт. Эгер аккумулятор сурулганда машина бузулуп калса, демек ал негизи эле машина өзү проблемасы бар да. Анан машина дайым өчүп турганда суруш керек. Машина жүрүп турганда сурсаңар, генератордун заряды негизи нагрузка менен 14,5, без нагрузка 19га чейин чыгып кетет. 19га чейин чыгып кеткенде машинадагы электроника, микроэлектроникалар күйүп калуу коркунучу бар.